Саламатсыздарбы, каналга кош келиңиздер. Урматтуу Универсал Кейж каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Бүгүнкү видеомдо бут чорунуна каршы, согончоктун жарылганына каршы элдик ыкмада дарылоо рецебин көрсөтөм. Азыр жай келип бардыгыбыз эле жылаңайлык жүрүп калдык. Согончоктогу жаракай аябай адамды ыңгайсыз абалга калтырат. Бардыгы эле жылмакай согончогун жылмакай болуп жүрүүсүн каалашат. Ошондуктан мен бүгүн көпчүлүккө ушул рецептти согончок аябай натыйжалуу, мына сиздер көрүп турган аспиринди мен сыртынан талкалап алдым. Аспириндин колдонуу спектри кенен, көп нерсе колдонсо болот. Азыр өзүңүздөр ютубтан, интернеттен көрүп атсаңыздар керек. Аспирин косметологиялык касиети дагы чоң. Беттеги безеткилерди кетирет экен, бетти агартат экен, казан аякты агартат экен, кийимдеги дактарды. Бул аспирин өзүмө сыналган. Ошондуктан көрсөтүп атам. Мына көрдүңүздөр. Мына лимонду сырып алабыз. Эки минуттан кийин аспиринибиз эрип баштайт. Мына эрип баштады. Кислотада эриди. Эми бир аз суу кошуп алабыз. Жарым чоң кашыктай. Эми ватный диск менен же болбосо марля менен мынтип намочить этип, мисалы бул жер согончок болсо, жарылган жерге мынтип мындай кылып көрүп атасыздар. Бир аз сиңиш үчүн бир аз кое турабыз. Мынтип, мисалы мына согончок болсо, допустим, мындай коюп, андан кийин полиэтилен пакетин кийип алабыз, сыртынан кийип, анын сыртынан носки кийип, 1,5 саатка коюп коебуз дагы. Алып, жууп, бетке сыйпаган азыктандыруучу кремден сыйпап алсак дагы болот. Бутка арналган кремдерден сыйпап алсак болот. Бир жумада 2 жолу колдонуу керек. Сөзсүз натыйжасы болот. Видео жакса жазылып, катталып кетиңиздер, лайк басыңыздар. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.